Жаңы төрөлгөн бала бул абдан кыйын деген мифти бузуп коеюн. Эртең менен сонун уктап эс алып ойгонобуз. Анткени биздин бала түнкүсүн такыр ыйлабайт. Же болбосо мен укпайм, анткени башка бөлмөдө уктайм. Дароо үй бүлөмдү өпкөнү жана аларга кутмантан каалаганы жөнөйм. Бирок эмнегедир алар мендей позитивдүү эмес. Жубайыма түшүндүрөм. Ата-эне болуу канчалык кыйын болсо да, оптимизмди сакташыбыз керек. Анткени бул биздин тандообуз. Ал өзүнүн жүрүм-туруму жөнүндө ойлонуп турганча мен кийинип алып, 2 сааттык велосейилге жөнөдүм. Кайра келсем мени анча жагымдуу эмес сюрприз күтүп туруптур. Баланы жаңы эле тамактандырып бүтүптүр. Эми аны 10 столбик кылып тик көтөрүп туруу керек экен. Мен жөн эле кагаз жүзүндө ата эмесмин. Кызымдын жашоосуна активдүү катышкан атамын да. Ошондуктан бул милдетти сүйүнүү менен өз мойнума алдым. 10 мүнөттөн кийин кызымды кайра жубайыма берем. Бирок ал ушул убакта жуунганга, тиш жууганга, дааратканага барганга да, тамак ичкенге да жетишпей калганын айтып, дагы 5 мүнөт суранат. Макул деп кайра алам. Бала багуу оңой болот деп эч ким айткан эмес да. Акыры жубайыма баланы берип массажга кеттим. Анткени кызымды столбик кылып көтөрүп жана эртең мененки велосейилдөөдөн кийин белим катуу талып кетиптир. Үйгө келсем, керемет, бала ушул убакка чейин тынч уктап жатыптыр. Ошондуктан жубайым көптөн берки кыялын ишке ашырыптыр. Бир жумага жетчү тамак жасап, батирдин полун жууп коюптур. Көрсө кызыбыз бүгүн өзүбүзгө убакыт бөлүүгө мүмкүнчүлүк бериптир. Ошондуктан коркпой эле балалуу боло бергиле.